Саламатсыздарбы, урматтуу мекендаштар? Жалал Абад шаарынан сатыла турган дүкөн көрсөтөлү. Мына ушул Айкөл деген дүкөн сатууга коюлуп жатат. Эң жакшы бир локацияда жайгашыптыр. Кардарлары аябай көп экен. Уттуру биринин артынан бири кирип чыгып атышат. Бул жакта мына Могол 1, негизи Могол көчөсү, тагыраагы ылдый жагы Курманбек көчөсүнөн, бул жагы Түмөнбай Байзаков көчөсүнөн келет. Строй маркеттин арт тарабы. Мына ушул үйлөрдүн нар жагында строй маркет бар, жогор жагында поезд жол, анан билесиздер Азия маркети. Бул жагы эми Курманбек көчөсүнөн келет. Мына Могол көчөсүнөн бурулуп эле киргенде, бул болсо Могол 1, көрүп турасыздар, аябай көп подъездүү үй экен. Те маңдайдагы болсо Могол 2, анан бул жагы Могол 3. Ушул 3 көп кабаттуу үйдүн короосунда жайгашыптыр. Келиңиздер. Ушул дүкөндү азыр сиздерге көрсөтүп беребиз. Бул дүкөндүн кызыл китеп боюнча, кызыл китеби бар экен, баардыгы документальный бар так экен. Эгер кааласаңыздар, ээсинин телефон номерларын жазып койдук, ошол номерларга чалып байланышсаңыздар, ээси кызыл китебинин документтеринин көчүрмөлөрүн сүрөткө тартып жөнөтөт, бир катар көрүп, текшерип, анан издеп, анан кийин келип көрөсүздөр, жакса аласыздар туугандар. Бул эми даяр. Бул жерде азыр дүкөн катары ижарага алып иштетип атыптыр. Ал ижарага алып иштетип аткан адамдын деле товарын сүйлөшүп биротоло алып калсаңыздар болот. Бирок товардан сырткары мына полка, анча-мынча холодильник, техника, кондиционерлер кээ бирлери калат туугандар. 34 квадрат. Азыр мен келип элем да кадамда өлчөп көрдүм. Узундугу бир 7,5 метр болду, бул жагы 5 метр болду. Тиги кошунанын дуалына чейин. Артында чакан кампасы бар. Келиңиздер, кирип бир катар көрсөтүп коеюн мына. Азыр эми соода болуп аттыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына киргенде эле бул жер мына касса көрүп турасыздар. Мына бүт ушу товар текчелери коюлган, стеллаж деп коебуз, Ошо эшиктен киргенден баштап бул жагы мына көрдүңүздөр, наркы бурчка чейин бүт ошо стеллаж, полка тизилген, полкаларга көрүп турасыздар, ушу товарлар дагы тизилген. Мына ушул товар полкалары дагы, стеллаждар дагы калат. Мына анча-мынча морозильниктер бар экен, холодильниктер бар экен, кээ бирлериники фирмалардыкы. Бул жерде эми товар. Бул ижарага алып иштетип жаткан агабыз дагы ушул жерде экен. Азыр келип сүйлөшсөм, товарды калтырасызбы десем, макул эми мен ээси бул магазинди сатса мен деле чыгып кетем да деп атат да. Чыгып кетсем товарды сата берем, аны сүйлөшсөк болот деди да. Товардын ээси менен товарды сүйлөшүп аласыздар, магазиндин ээси менен сүйлөшүп аласыздар туугандар. Анан мына полу караңыздар. Полуна кафел басылган, көрдүңүздөр? Кафел басылган. Бул жакта мына кондиционер иштеп турат, үстүндө камера көзөмөлү менен. Ушул эми чакан дүкөн. Мына киргенде бул жакта атайын терминал коюп коюптур. Ушу терминалга дагы акча салганга көп кардарлар кирип чыгат экен. Анан дүкөндү бая жумуш бүткөндөн кийин жабып кетерде, мына ичинен атайын гармошка, решетка эшик жасап коюптур. Муну биринчи жаап, анан сыртынан пластик эшигини жаап чыга берсеңиздер болот да. Бул жагында бир терезеси бар мына. Терезеси дагы көрүп турасыздар, ушу алюмин ак профилдерден жасалган. Сыртында темир решеткасы менен. Анан дүкөндүн сырты мындай сайдинг болгон. Бул жагы мына караңыздар, тетиге кошунанын дуалына чейин барып такалат. Бул эми дүкөндүн аркасында кошунанын дуалына чейин 1 метрден ашуунураак аралык бар экен. Ошол жерде дагы чатырын жаап, кампа кылып иштетип атыптыр да. Мынантип балдар бул жерден жашоочулары көп кирип чыгышат экен. Анан бул жагын караңыздар. Бул жакта болсо мына склад. Складда чакан эшиги бар экен. Мына бүт ушу товардын майда чүйдө коробка, бүт бардык нерсесин ушул жерге аркага жыйып коюптур туугандар. Бул эми склад бар болгону дурус негизи. Ушул дүкөндү ушул турушунда товардан сырткары туугандар $34,000 сатууга койду да. Мындайча айтканда квадраты $1000 болуп эсептелинет. Шашырыш түрдө сатууга коюлду. Кызыл китеби, документтери бардыгы бар экен. Эң жакшы локация мына прокуратура бар, Обул прокуратура беле же шаардыкы беле прокуратура бар. Ошо прокуратурадан эле бир аз өтүп туруп эле Могол көчөсүнөн трансформатордун жанынан бурулуп киресиздер да. Бул жагы мына бурулуп карай турган болсок, Могол көчөсү ушул жерге келип нары бурулуп кетет да. Поворот алган жер да бу жерчи. Ана биякты бир бурулуп карап коюңуздар. Мына бул жерде бүт ушул жердин жашоочулары 1, 2, 3, 4, 5 кабаттуу көрүп турасыздар, 77-107 сериядагы көп кабаттуу үйлөр экен. Ушул үйлөрдүн жашоочулары негизи сиздерге жетет да. 3 үйдүн жашоочулары мынандай болот туугандар. Жетет сиздергечи. Дүкөндү
бемарал иштете бересиздер. Бир үй бүлөнү бемарал багат да. Бул Могол көчөсү ылдыйдан 300 метр ылдыйда Курманбек көчөсүнөн жогору көтөрүлүп чыгып келет. Максат кафесинин арт жагы болуп калат да, мындайча айткандачы. Түшүндүңүздөр туугандар. Мына көп кабат мына жер үйлөрдү караңыздар. Ушул жер үйлөрдүн дагы жашоочулары ушу бул жердеги Айкөл дүкөнүнө кирет экен. Болду туугандар. Жакса сүйлөшүп көрөсүздөр. Биз телефон номерларын жазып койдук. Кызматыңыздардабыз, Жалал абаддабыз.